Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Сиздер Санжыра программасын кезектеги санын көрүп жатасыздар. Биз бүгүн элине өзүнүн ак эмгегин арнаган, өзүнүн иши менен элге таанылган белгилүү агартуучу, элдик дарыгер, кыргыз санжырасын иликтеп, чогултуп, кагаз бетине түшүргөн кыргыз атуулуу Үмөт Молдо, же болбосо Үмөт Түгөлбай уулу жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул адамдын кол жазмасы азыркы учурда Кыргыз Улуттук Академиясынын архивинде сакталып турат. Бүгүн биз студияга Үмөт Түгөлбай уулу жөнүндө маекке Үмөт Молдонун небереси Үмөтов Эрмекти чакырдык эле. Хош келипсиз. Рахмат. Үмөт Эрмек агабыз бул Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, философия илимдеринин кандидаты. Эрмек агай, мына сиз билесиз, кыргызда айтат: атадан кем бала, атага тең бала, атадан артык бала дейт. Мына ылайым эле, мына сиз өзүңүз дагы ушул чоң атаңыз жөнүндө китеп жазып, иликтеп, анын кайда каза болгонун өмүр таржымалында бир сире жазып чыктыңыз. Ар бир ата өзү баласын өзүнүн өйдө кылганга аракет кылат да, ыраазы болот. Мен ойлойм, чоң атаңыз сизге абдан эле ыраазы. Анткени мына сиздин чоң атаңыздын жазган санжыраларын көпчүлүк азыр жазган элдер ошо басым кылып атат да. Чындыгында айтканда ошондо жалаң эле бир сурасаңар, Үмөт Молдонун китебинде жазылыпты деп атат. Менимче Үмөт Молдонун 300 китеби бар экен. Айтылган 300. Бул тиги Илимдер Академиясында кол жазмасы калган турбайбы? Ооба. Кол жазмасы турат. Эми сиз айтсаңыз, бул киши азыркы учурда эл эсинде, китеп бетинде калган адамдардын бири. Ушул адам эмгеги зор да. Ушул адам кайсы жерде төрөлгөн? Канчанчы жылдар? Ошондон баштасаңыз. Рахмат. Эми мындайда чын айтканда, жана өзүңүз айтып кеттиңиз, мен ошол Үмөт Молдонун түз небереси болом да өзүм. Анан эми чын айтканда бул кишилердин заманы, бул кишилердин өмүрү ошол оор учурга туш келген, өзүңүз билесиз. Акырында баягы репрессияга кетип, 43-жылы түрмөдөн кайтыш болгон. Бирок ошентсе дагы өзүнүн 60 жылдык өмүрүндө абдан көп кыргыз эли үчүн бир топ эмгек жасап кеткен киши экен. Анан эми бул киши жөнүндө айта турган болсок, бул киши 1883-жылы мына азыркы Талас районундагы Арал деген айылдын үстү жагында Карачоку деген жер бар да. Эми илгери ошо Карачокуда бир 60-70 түтүн эл болгон, жашаган. Ошол Карачоку деген жерде 1883-жылы туулган экен. Эми бул кишинин атасы Түгөлбай чоң атабыз өзү баягы оокатына тың жөнөкөй эле дыйкан болгон. Анан бирок эң кызыгы, бул киши ошо Түгөлбай чоң атабыздын байбичеси Такен чоң апабыз да. Бул киши мынагы өзүңүзгө белгилүү Сокулукта Асылбаш деген айыл бар. Адигине деген баягы тукумдан, мына ошо Адигине уруусунун бир мыкты Бек Казы деген бии болгон экен. Ошо бийдин 3-чү кызы экен да. Анан мен өзүм таң калып калам, ал жөнүндө эч жерде жазылган эмес. Эми жөнөкөй эле дыйкан, анча-мынча комуз чертип, өзү шайыр, өзү келишимдүү жигит экен эми Түгөлбай чоң атабыз. Анан ошол Бек Казынын кызына үйлөнүп калып атпайбы? Эми бул албетте бул кандай болгон күндө дагы ошол Такен чоң апабыз абдан мындай билимдүү, себеби дегенде баягы чүйдүн боорунда бул жерде окуп билим алып калган. Анан ошондон улам анан булар ошол жерде жашап турушуп, анан ошол жерден анан кийин биздин атабыз Үмөт Молдо төрөлүп атат да. Эми Үмөт Молдо 3 бир тууган болгон да. Булар Медет, анан кийин Мурат, анан Үмөт. Ошол Түгөлбайдын балдары. Анан кичүүсү Үмөт болгондон кийин анан ал убакта деле эми төркүнгө келип кетиш абдан оор болгон. Анан кийин 1890-жылдары ошо Үмөт чоң атабыз бир 6 жашка келип калган маал экен. Анан бу Асылбашка, Сокулукка тиги ашуу ашып, сашуда ашып, анан бияка келет экен да. Такен чоң апабыз эми ар кандай баягы турмуштук жагдайлар менен келет. Келип бул жерде бир ай болуп, анан кайра кетерде Үмөт кичинекей бала да, 7 жашар бала ооруп калат катуу.
ооруп калып эми ал убакта машина жок болгондон кийин, эч кабар жок болгондон кийин ат менен жөө жалаңдап жүргөндөн кийин алып кетүүдөн коркуп, анан Үмүт молдону ушул Бекказы Таятасынын үйүнө калтырып кеткен экен да. Ошо менен бул киши ошол Таятасынын колунда өсүп калат да. Таятасынын колунда бир 13-14 жашка чейин өсөт, бирок ошол убакытты жөн кетирбей Бекказы баягы Таятасы чын айтканда ошол кезде баягы орустар келип калган мезгил. Орустар менен тааныштыгы бар экен. Анан анын үстүнө Нурхунбет деген бир молдо Кокон хандыгынан качып келип, башпаана сурап, ошол Бекказы бийдин алдына келип калган экен. Ошолго балдарын окутат экен да. Ошол жерден анан биринчи баягы мынагу араб тамгасында окуп үйрөнүп дегендей. Анын үстүнө ошол жерде тегерегинде орустар болуп калып, орустардан кошо билим алып дегендей, ошо 13-14 жашына чейин Үмүт молдо ушул жерде болуп калат да. Анан 13-14 жашында 1896-97 жылдары кайра анан таласка барат экен. Таласта дагы ал жерде дагы чын айтыш керек, ал кезде ажыга барып келген бир топ молдолор болгон. Билимдүү молдолор болгон. Сүйүнбай деген, Маке деген молдолордон дагы билим алат экен. Анан өзгөчө бир кызыгы ошол жерде айтып кетиш керек, Алынбай деген молдо болгон да. Алынбай деген молдо бул Жадид мектебин баягы бүтүргөн экен Уфадан. Эми Жадид мектеби деген бул ушундай да, баягы жалаң эле исламдын канондорун окута бербейт. Кошо ошо менен катар арифметиканы дагы, баягы химияны, физиканы бөлөк, баягы географияны окуткан ушундай. Мына ошол тараптан дагы билим алып калат да Үмүт молдо. Анан ошентип чоңое берет, анан кийин өзгөчө бул киши ошол кезде ошо тарыхка кызыктырат экен да, ошо Алынбай молдо тарыхка кызыктырат. Анан тарыхты изилдөөгө аракеттенет. Анан ошентип анан кийин эң кызыгы, ачык эле айтыш керек, 1903 жылы ошондо 20 жашта да. 20 жашта булга кийин да кайрылып кетебиз. Бул ошол жерден Андыжанга Малайдаган Содергелге кошулуп алып, тээ Ошко кетет. Ошко барып туруп, анан тиги максаты ошол койлорду саткан кишилер менен жүрүү эмес. Ошо Сулайман тоосунда бир ташка жазылган Кыргыздын тарыхы бар деп угат экен да. Ошону барып көрөм деп 20 жашында ошол жака кетип калат. Ошо менен 5-6 ай ошол жакта жоголуп кетет. Анан бияктагылар баягы айылдагылар дагы абдан мындай тынчтанышат. Эмне болду, каяка кетти дейт, билинбейт. Баягы Анжыданга баргандар кайра келип калышат. Анан кийин келет, бирок ошол жактан бир топ ошо тарыхты, ошо 17 ташка жазылган тарых бар экен. Ошону жазып келген экен. Ал жерден баягы фарси тилинде экен, бирок ошол жерде бир Максум деген бир билимдүү фарси тилин билген кишилер менен жакын болуп, ошол жерден анан ошондон көчүртүп алып келген экен. Эми ал жөнүндө кийин да сөз болор. Андан кийин 1915 жылдары кайра Тайкелерине келет, буяка Сокулукка келет да. Анан жолдо келе жатканда мына казактын айылдарын аралап өтөт эмеспи? Билесиз да, Меркеден Ылдыгөздө өткөн жерде ошол жерде чечек оорусу капта, ошол кезде баягы өзүңүз билесиз, баягы эпидемиологиялык ар кандай жагдайлар болуп турган. Ошо чечек ооруларына орус фельдшерлер келип, ошо чечек ооруларын эмдеп жүргөн мезгил экен да. Анан ошолорго туш келип калат да бул киши. Туш келип калып, ага да кызыгып, анан бир жылын жалаң дие Тайкелеринде да барбай, же айылга калбай ошолор менен ээчип, ошол дарыгерликти, ошо эмдегенди ошолор менен кошо жүрүп үйрөнөт да. Үйрөнөт. Анан кийин кете 16-жылдар анан Тайкелерине барат. Бирок 16-жылдын башында ал кезде ошол Керимкул Чыныбай деген Тайкелери, Эмбек Казы би баягы көзү өтүп кеткен. Анан ошолор Андыжанга аяктан дагы ошо Малайда чыкен. Анан Малайдап, анан кийин бул Үмүт молдону баягы өзүнүн жээнин кошуп алышат. Кошуп алышып анан Андыжанга кетишет. Эң кызыгы ушул жерде турат. Билесиз, баягы 16-жылы үркүн болуп калбадыбы? 16-жылга жетпей бул киши ошол Андыжанга барып калышат дагы, Чыныбай менен жанагы Тайкелер менен ошол жерде болот. Болгондон кийин алар баягы улам 2 короодон, 3 короодон улам айдап турушат экен да. Анан тиги Тайкелери кайра кийинки корооду айдап келебиз деп тиги жерге Үмүт молдону калтырышат дагы. Ошол жерде баягы бир тааныштар бар экен. А таанышы болсо аптекар экен. Ошол кезде ошол Андыжанда аптека, чоң аптекасы бар киши экен. Анан ошонун жанына таштап кетет. Биз тияктан коя деп келгенче сен ошол жерде бол деп. Ошо менен күтөт, көрсө бул жактан болсо үркүн болуп кетет. Өзүңүзгө белгилүү, баягы Алтыконбаев чоң кыргыз эл акынынын Кандуу жылдар деген бир чоң ырдан ыры менен жазылган романы бар. Ошондо мына Асылбаштын жигиттери абдан катуу чыгышкан. Ошол романдын башкы кейипкерлери болуп туруп, ошолор түшкөн. Ошондо жазылганда Алтыконбаев жазган, биринчи көтөрүлүшкө катышып калган. Ошо менен тиги Тайкелери жок, бул киши Андыжанда 1 жыл калып калат.
қалып баяғы жерде жүріп, ана жаңағы аптекаға барып, же бияққа келе албайды. Малдар болса тияқта қалып қалды. Қайра екінші айдалып барылбайды. Ошо менен жүрүп анан бир жылдагы ошо тагдырына ушо туш келген, ошо дарыларды жасоонун ыкмаларын үйрөнүп калган экен да, жанагы чөп менен иштөөнүн ыкмаларын үйрөнөт экен. Анан ошо менен ошентип калып, анан 17-жыл болуп калат да, 17-жыл анан кийин бул жакка эптеп анан бияка келет. Келсе бул жакта болсо тайекелеринин бардыгы тетиги Кытайга үркүп кетишкен, эч ким жок бул жакта. Өлгөн, житкен дегендей. Анан айласы жок, анан 18-жылы анан кайра таласка келет. Таласка келип, анан ал жерде ачык айтыш керек, биринчи баягы өкмөткө кызмат өтөөгө белсене эле киришет. Баягы Совет өкмөтү келип калды. Анан ал кезде деле чын айтыш керек, Совет өкмөтү деле ошол билимдүү адамдарды өзүнүн боруна тарткан учур болгон да. Анан тарткан учур болгон, анан бул кишини айтат, эми бул киши баягы кишини орусчаны билет, жазганды билет, көп маалыматы бар болот. Ошондон анан кийин бизге кызмат өтө дейт. Анан өтөйүн дейт. Анан биринчи анан кийин айтат, эң негизгиси сиз ошо балдарды окутуш керек деп. Анан кийин өзүңүзгө белгилүү, мынакей Талдуу булак деген жер бар, Таластын башында. Ошол жерде солтолдор жашаган. Кадимки Төрөкул Жанузактын аталары Жанузак деген манап болгон. Анан Байсейиттин балдары, анан кийин Медетбек деген, Баатыр деген мыкты кишилер болгон. Эми солтолор мындайча айтканда, солтолор мындайча айтканда, булар мунун таекеси болуп атпайбы? Анан таекесине жамынып, анан ошол жерге барып, анан ошол жерден биринчи мектеп уюштурган экен да. Мектепти уюштуруп, анан балдарга баягы жадид сабак берет. Ошентип жүрөт. Эми мен баягы биографиясын айтып атам да. Анан ал жерде жүргөндө анан жанагы Төрөкул Жанузак деп атпайсызбы? Ал киши дагы ошол туугандарына абдан көп барган. Ошо таласка барып, жана үркүнгө таластарын катышпай калышында ошо кишинин салымы чоң. Анан ошол жерден анан ал киши мектепке ар кандай дептерлерди, китептерди алып барып берет дегендей. Анан кийинки кезге чейин эле, даже кийин мына академиядагы калып калган кол жазмаларын да ошол Төрөкул Жанузакка алып барган дептерлерге жазган экен да, ошонун бардыгын. Эң кызыгы. Анан ошо менен ошол жерде жүрөт. Анан кийинчерээк анан кийин 27-жылга чейин мугалим болуп иштейт. Анан 30-жылдары колхоздун курулушуна да активдүү катышат. Ачык айтыш керек, 30-жылы Кыргыз Республикасынын мына бизден ушу Бишкек шаарында, ал кезде Бишкек шаары деп аталган, ошого ошол жерде Консоюздун биринчи съезди болгон. Конный союз деп түзгөн экен да. Анын максаты ошол тоолуу райондордо кызыл аскерлер үчүн мындай аттарды, мындай асыл тукум аттарды даярдоо болгон да. Анан ошол съезге чоң ата делегат болуп келген экен. Келип Будённый келгенде, ошо Будённый келген учурда келгендей, анан ошондо бул киши да келип ошол жерге катышып калат да. Анан ошол жерден баягы орусча сүйлөйт, анан тиги буларын айтат. Анан ошентип анан Кыргызстандын 3 жеринде ошо баягы ошо кызыл аскерлерге ат даярдоо боюнча чечим кабылданат. Асыл тукум мындай бир артелдерди даярдаш үчүн. Анан бирөө болсо мынакей өзүңүз билесиз, мына Чолпон атада номер 54-жылкы заводу, анан өзгөндө мурда бар экен, ал жерде калтырат. Анан чоң ата болсо ошол Талдуу булактын башында ошол жерге дагы ошо конный баягы кон завод уюштурабыз деп ошол жерге макулдашат да. Анан ошо менен анан кийин ал жерге жылкы алып келиш керек да. Жылкы алып келүүнү анан кийин Таластын чоңдору ошо чоң атабызга дайындаган экен да. Анан 30-жылы барып, тетиги алыскы өзгөндөгү ошо ипподромдон, эми өзгөндөгү ипподром ачык айтыш керек, бул патшалык Россиянын учунда эле ошол жерде ипподром болгон экен. Анан ошол жерден 5 айгырды алып, эми анын тарыхы да абдан кызык. Ошол жерден анан поездга салып келатканда аларга баягы чөбү жок болуп калып, суусу жок болуп калып, поезд жолдон бузулуп, бир 15 километр жерден суу ташып, ушундай азапты көрүп отуруп, анан кийин баягы 5 айгырды аман-эсен алып келет. Анан Жамбылдан поезддан алып, анан Таласка алып кетишет экен да. Андан тышкары чүйдөн бир 20дан ашык бийелерди алып келишет. Мына ошентип биринчи ушу Таласта баягы асыл тукум жылкы артелин уюштурууга катышып калган да. Мына ушундай болуп, анан кийин ачык айтыш керек, мына 30-жыл, 35-ci, 34-жылдары анан бул кишиге атайы күбөлүк берет экен. Өкмөт күбөлүк берет элди дарылаганга. Себеби дегенде бул киши баягы элдик дарылоолорду билет, укол салганды билет дегенде, чечекке каршы эмдегенди билет. Ошого карата анан кийин ал убакта врачтар жетишкен эмес да. Анан ошол жерде 36-37-жылга чейин иштеп турган да. Кадимкидей эле маяны алып, доктор болуп, халатты кийип дегенде, өзүнүн үйүнүн бир бөлмөсүн кадимкидей ошол доктуркана жасап,
ошол жерден иштеп турган. Анан бирок эң жаманы 37 жылдары анан бул кишини НКВД ошо кара тизмесине ала баштаган. Алып 37 жылы камаган бул кишини. Камагандан кийин эң кызыгы ошол жерде Будённыйдын колу коюлган алкышы бар экен, баягы жылкыларды алып келгендегичи. Ошо алкышынын таптырып, айтор бир жерден таптырып алып келишип, анан ошонун негизинде анан бул кишини кайра бошотот. Бошотуп анан өзүнүн баягы ишин аткарып, мугалимдигин жасап, анан баягы тиги Санжираны чогултуп жүргөн учурда анан кайра 41-жылы кайрадан камакка алынат. Камакка алынып анан 43 жылы мына Молдомановка түрмөсүндө анан дүйнөдөн кайтат да. Эми бул жерде да бир кызыгы, ошол кезде Совет өкмөтүндө деле мына Санжираны чогултуу, элдин баягы жашоосу кандай экен, кимдер экен, кандай уруктар бар экен, ошол айылдарда кандай бири-бирине мамилеси кандай экен, ушуну кызыкканда, ошондон улам бул кишиге атайын тапшырма берилген. Ошол элдин арасындагы санжырларды чогултуп бериңиз деп. Анан бул кишиде мурда эле болгондо даяр. Анан ошондон улам анан бул киши дагы улантып жазган. Анан дагы бир кызыгы, мына өзүңүзгө белгилүү 30-жылдары баягы Кыргыздын биринчи туңгуч педтехникум ачылып калбады беле. Анан педтехникум ачылып, ошо педтехникумдун биринчи курсун бүткөндөрдүн бардыгын баягы эл арасынан фольклор чогултуу боюнча бүт Кыргызстан чектерине жөнөтүшкөн да. Анан ошондо Таласка Жаманак Түйтүев деген бир киши бар экен, Ысык көлдөн өзү. Анан кийин кадимки эл акыны Кубанычбек Маликов, ал дагы окуу экен да, студент ошол жерде. Кубанычбек Маликов экөөнү анан Таласка жиберип атпайбы? Таласка жиберип, алар ошол фольклорду чогултуп, жана Санжираны чогултат Таластын этегиненчи. Анан кийин өзлөрүнө баягы толбойт, баягы көөнө толбойт да. Анан бирөөлөр айтат, ушу Таластын көкүрөгүндө Үмөт Молдо деген бар. Мына ошол киши Санжира чогултуп, силердин мына чогултуп атканыңардын баарын киши мурда эле чогултуп койгон. Ошол кишини тапкыла деп. Анан ошол жака барып, анан Үмөт Молдону табышып, анан ошол жерден Санжиранын бир топ нерсесин баарын, мына Кыргыздын Санжирасынын баарын көпчүлүгүн алышып, анан эң кызыгы Кубанычбек Маликовдун, мен өзүм көзүм менен Кубанычбек Маликовго тирүү кезинде жолугуп калдым. Кубанычбек Маликов атабыз 76-жылдары кайтыш болуп кетти да. Анан мен ошол 75-жылдары жолугуп калдым да кишиге. Анан а киши мага айтып берди, ошол барып, анан ошол жерден бир трашманкеге кетип баратып, колуна мык кирип кетип, анан Үмөт Молдо ошол мыкты операция жасап алып, ошонун баарын мага айтып берген да. Анан а киши айтты, ошол Санжирасын баарын мына биз алдык. Анан кийин анан бул кишинин баягы 37-чи, анан 40-жылдары баягы камакка алгандан кийин анан Санжираларынын баарын, китептеринин баарын, бул кишинин абдан чоң мындай китепканасы болгон өзүнүн. Ошонун баарын баягы талоонго учурап кеткен. Анан 1948-жылы колундагы Үмөт Молдонун Санжирасын ошо Кубанычбек агабыз, Кубанычбек Маликов ошол Кыргыз Илимдер Академиясына тапшырган экен. Бирок кызыгы Илимдер Академиясынын тиги кол жазмалар бөлүмүндө жазылып жүрөт. 27-жылдан 31-жылга чейин деп туруп 43-жылы тапшырылган деп жүрөт. Анан мен Кубанычбекке аксакалдан сурадым да, сурасам айтат, ошентип жасырып койдум дейт. Себеби дегенде 48-жыл болгондо терден айтышты дейт, ошо барып тапшырганда. Анан мурдада бар экен дейт, келип түшкөндөрү. Анан үстүнө мен бердим, анан ошо мурдагы тапшырылгандардын атынан жазылып калса керек деп мага ушундай деп түшүндүрдү да. Эми кыскасы ушундай жашоодо өткөн, анан кийин анан 43-жылы ачык айтыш керек, ошол түрмөдөн катуу ооруп калат. Ооруп калып, анан ошо түрмөдөн көз жумуп, ошол жерден коюлуп, анан кийин бирок ачык айтыш керек, эмгеги элдин эсинде калган экен. Анан кийин өзүңүз айткандай мен ошону баягы Үмөт Молдону билген адамдардын көзү өтөлөк кезинде анча-мынча чогултуп калдым. Анан буга мен ушул жерден айтып коюшум керек. Чоң эмгек жасаган менин байке бар болгон. Шершеналиев Жаныбек деген академик, техник илимдердин доктору. А киши баягы мурда Ленинградка чейин барып, окуп, тиги буларды көп билген да. Анан ошол киши мага айтты, Ленинградка барып окуп жүргөндө, жанагы баягы Абрамсон деген бар го, Саул Матвеевич деген болгон. А киши этнограф болбоду беле. Анан ошол кишиге жолугуп, ал киши ошо Ленинградта, бияктан куулгандан кийин Ленинградта эме деп коет экен, Кавказ, Орто Азия боюнча бир этнография институттун директорунун орун басары болуп иштеп калган экен ошол жерде. Анан ошол жерден барып сурап, анан ал киши айтып турат, ой мен билем ал кишини. Ал кишинин кол жазмаларын көргөм деп айтып, анан ал киши келип бул жактан мага айтып, мен анда студент болчумун. Анан ошондон баштап ушул Үмөт Молдонун эмгектерин жыйноо башталып кетти да. Эми кыскасы мына ушундай бул кишинин таржымалы. Жакшы. Урматтуу замандаштар, мына Эрмек агай
қуанып чоң атасының эмгегин айтып отурат. Бул чындыгында бул кишини азыркы Санжирелик деген адамдар абдан сыйлашат. Мунун китебин барып тиги академиядан карап алып көрүп атышпайбы? Кол жазмасынан көрүп ошону окуп мага көп айтат да. Биз кезек келгенде мына учуру келди. Мына өзүңүз келип шуну маалымат берип отурасыз. Бирден биз айтып кетели. Биз мына агартуучу, аны элдик дарыгер деп атабыз. Мына Эрмек агайыбыз айтып кетти. Бул адам баягы орусчада, кыргызчада так сүйлөп, баягы 1912-13 жылда бул деген Жамбылга, Олиятага барып бир жыл окуп келди. Ооба, окуп келет. Окуп келди. 17 жылы өзү мектеп ачты, мектеп элди окутту. Анан жаңы мектептин баягы мунун тың экенин баарын көрүп тургандан балдарды окутууга дегенде жардам бергенде булар өзүнүн акчаларын чогултуп мектеп куруп ошо 17 жылы Кара Чоку айылына мектеп салышкан. Бирок кийин калп айтпас ушул мектеп күйүп кетип булар жанагы Көпүрө базарга бул Үмөт молдо чоң атаңыз кайра окуп жанагы балдарды окуткан. Туура айтасыз. Муну ошон үчүн муну биз агартуучу деп атабыз. Анан айтып атпайбыз, элдик дарыгер ар бир нерсеге биз маани берели да. Ооба. Бул өзү окубаса дагы жана орустар менен жана түштүккө барганда аптекада иштеп жүрүп бул жакшы билип калган. Ал учурда бул врач деген жок болгон да. Ошон үчүн бул кишинин эмгеги зор болгон. Ошон үчүн муну биз агартуучу дагы элдик дарыгер деп атап жатабыз. Эми өзүңүз айтып койдуңуз. Эрмек мырза, биз сөз бар эле, бизде баягы суроо бар эле да. Бул Санжира деп атпайбызбы? Бул кишинин Санжира жазып калганына эмне себеп болду? Эми берде мындай да, ушу Санжира жазып, Санжирага кызыгып калганын бул киши өзүнүн бир эмгегинде жазып калтырган да. Мен эми аны майдалап айтып отурбайлы, ошо эмгегинен эле өзүнүкүн окуп берип койсом кандай дейсиз? Ошону окуп берип коеюнчу, мына. Өзү жазган. Өзү жазган, ошо кол жазмасында жазган. Эми бул киши жанагы башта мен айтып кеттим, бул киши ырда жазган да. Ошол башында Кызыл Кыргызстандын тарых баяны деп жазыптыр. Баш жагын окуйлу, анан кийин бул жакта мен дагы калганын окуп берем. Мынтип жазып атат. Бысмылда деп аяндап, билгенимди баяндап, жалпы тарых нускасын таап алдым даярдап, жакшы сөзүм кандай деп айтып өсүм биликсем, аны колго тийгизем, таптым анык нускасын Санжирага киргизем. Биздин кыргыз башында окуган жок жашында, өз атасын көргөн жок, карап турса кашында, караңгыда камалды, ойлобой бул заманды, кеп баштадым тарыхтан, келгенинче чамамдын, сөз эшиттим карыдан, нуска таптым барыдан, жалпы кыргыз атасын таап жаздым жаңыдан, калем кармап жүргүзөм, калкка дайым билгизем, өзү бекке жолотпой өз колуңа тийгизем, казал жазам калкыма, калау деп артыма, жазып белек таштаймын ургачы эркек жалпыңа, окуган адам байкасын, байкаган табар атасын, билимдүүлөр оңдоп кой, тапкан болсоң катасын деп мына ушинтип жазып атат да. Эми бул жерде баягы ылды көстө эми окуй бербейин, бу жерде адамзат мына мынтип жазып атат да. Адамзаттын баласы Санжиранын мааниси дейт. Кийинкиге кабарчы дейт. Мурунку өткөн канча хан, не кылды, не иш кылды, не кылган. Турмушунун баарысы Санжирадан табылган. Ар урууда бир ат бар. Ар миллет өзүн кубантаар. Уруунун сөзүн билбеген Санжирадан сурактаар. Ар уруу элдин турмушун жана улуу кичүү курбусун билем десе ар элде Санжира алып үйрөнсүн. Санжираны билгенден ата жөнүн сурасын, билбей жүргөн өз тегин билип алып кубансın деп мына ушинтип Санжира жөнүндө айтып атпайбы? Эми баарынан кызыгы бул жерден ылы жагынан Долон бийдин аялы төрөгөнүн ыр менен жазыптыр, аны окубай эле коелу. Эми бул жерден кара сөз менен жазганы бар да. Түпкүлүктүү урух затыбызды туңгуч түйүнөн баштап ата тегибизди ажыратмак үчүн тарых Санжира жазууга калем жүргүздүм. Эми биздин кыргыз уругу Мухаммед алейхиссаламдан мурун 3000 жыл илгери өзүнчө калк болгон. Кырымдан Сибирге чейинки жерди жердеген кыргыз казактын андан бери 300гө жакын атасы өтүп, балдары окумушу жок болуп, тарых Санжира жаза албай, түйүн унутуп караңгылыкта калган. Энди бизге тарых көрсөтүмүш болгон айрым акмак адамдар, тоолук элди алдоо менен жан баккан ала топу соодагерлер караңгы кыргыз касакты акылга туура келбеген жалган сөз менен ишендирген. Анда Шаяк Мансурду өрттөп, күл кылып күнү көккө сапырып жибергенде ал дарыяга түшүп көйүк болгон.
көйөк аналгак деп жүрө берген дагы кыргызга дуушар болгон. Анан ошо аналгакты көйөктү кыздар көрүп, көйөктү колдоруна алып жалап, анан ошо Мансур Шаяктын шарапаты менен көйөк жалаган кыздардын боюнда болуп, анан ошондон 40 уул төрөлүп, ошол кыргыз болгон дейт. Ошентип 40 кыздан 40 уул кыргыз туулду деген жалган сөз таркатышкан. Мунун жалгандыгын далилдеш үчүн көп издендим, көп окудум. Мурда жазылган тарыхтарды барактадым. Калганын эл арасынан издедим. Ошондон бери тарых санжыраны айырып, кагаз жүзүнө түзүүгө кириштим деп жазып калтырган. Жакшы. Мына урматтуу замандаштар, Үмөт молдо кезегинде намыстанып туруп, ошо кыргыздын санжырасын жазууга киришкен. Анткени мына биз санжырага кызып жүрбөйбүзбү? Бизде тияк барсаңар силер иттен төрөлгөнсүңөр, көбүктөн чыккансыңар, сизде эле бизде шылыңдай берчү да. Ушуга кезегинде 1883-жылы төрөлүп, баягы өмүрүнүн көпчүлүгүн санжыра үчүн кыргыз экенин көрсөтүш үчүн далилдеп чыкканы да, бул жанагы көбүктөн да эмес, иттен да эмеспиз. Биз деп баягы далилдеп чыккан. Түгүл, Мухаммед Александрдан 3000 жыл мурда деп атпайбы? Ооба. Жакшы, Өрмөй агай. Анда сиз айтсаңыз, бул көп кыдырган адам. Мен Үмөт молдонун санжырасын карап отуруп, жана аталыктарды сөзтүргөндө 80% баарыбыз окшош чыгып атат да. 80% процентмен айтканда окшош чыгып атат да. Илге мурункулар иликтеген, Үмөт молдо иликтеген. Кээ бир аталыктар бар экен, бирок эң көпчүлүгү ушул Үмөт молдодон алгандай да. Анткени бүт ушул аталыктын баары ушунун ордунда турат да. Үмөт молдо жазылган. Үмөт молдо кимден турат атат Кыргызда? Эми мындайда биз жана башында айтып кетпедикпи, тиги ошол Ош шаарына барып, Сулайман тоосунан 17 таштан ошо Кыргыздын тарыхын тапкан деп. Мына ошол жактан таап келген тарыхты карасак, бул жөнүндө мына өзүбүзгө белгилүү, мына Кыргыздын белгилүү акыны, анан кийин тарых изилдөөчүсү Омар Соронов деген бир аксакалыбыз бар. Чын айтканда бул киши абдан баалуу киши да, абдан чоң баалуу киши. Мына ошол киши Үмөт молдонун санжырасы боюнча өзүнүн оюн жазган. Оюн жазып ал жөнүндө да мен азыр айтып кетем, бирок ошол 17 ташта жазылган баягы Кыргыздын тарыхы боюнча эми нукур эле Кыргыздын тарыхы эмес, бул түрктүн тарыхын жазган да. Биз эми түрк элдерине киребиз. Түрк элдеринин башында турган, түрк элдеринин эң башатында турган эл бул Кыргыз болгон. Мына ушуну далилдеш үчүн мынакей бул жерде Үмөт молдо мынтип жазып атат. Үмөт молдо мына Кыргыз тарыхын Нух пайгамбардан алып, анан Хам, Сам, Яфс деген уулдарынан тартып бергөстү алып келип атат да. Эми мына Хам, Самды токтолбой эле Яфстан баласы Түрк болгон. Түрк деген баласы болгон. Анан Түрк өзүнүн ордуна баласы Түтөктү патшалыкка койгон экен да. Андан ары эми бир топ аталар өтөт, анан Огуз ханга келели да. Огуз хан деген өзүңүз билесиз, мунун 50ден ашык уул кыздары болгон, көп аялдары болгон дегенде, мына ошо Огуз хандын балдарынын ичинен деп атат. Мынакей Кыргыз хан деген баласы болгон. Баарын айтпай эле коелу. Анан Кыргыз хандан анан Түркмен Сапарша деген эки бала төрөлөт экен да. Анан биз эми Сапаршадан болсо Алчак, Алаш деген эки бала болот. Анан Алчактан мына Барганбек, анан тиги Алашты айтпай эле коелу. Алчактан Барганбек, анын уулу Каранбек, анын уулу Каманбек, анын уулу Арыстанбек, анын уулдары мынакей Кылымбек, Урустамбек деп таркаткан да. Анан ачык айтыш керек, Урустамбектен мына Катаган, Карагалпак, Каратегин, Сарыгалпак деген баягы элдерди таратат экен дагы. Ал эми мына жерде жанагы тиги Кыргыз хандын Кылымбек деген уулунан мынакей ошо Кыргыз хандын Кылымбек деген уулунан Арыстанбектин Кылымбек деген уулу ошо баатыр болгон да, чын айтканда. Ошо Кыргыз хандын тукуму болот атпайбы? Анан ошол жерден Кыргыз уругунун башын бириктирип, хандык уюштуруп, ошол 15 атасына чейин хандыкты кармап турган адам болгон экен. Анан ачык айтыш керек, ошо Кылымбектин да бир чоң мындай Кыргыз элине калтырып кеткен бир мыйзамы, ошо жети атаны жазууну, ошо жети атаны эстөөнү, жети атаны балдарга кадимкидей эсине салып кетүүнү ошол мыйзам катарында Кылымбек хан өзүнүн учурунда киргизип кеткен экен. Мына ошол жөнүндө жазып атат да. Анан эми дагы бир нерсеси мына ошо Кылым хандан анан кийин Төлө хан дейт. Анын уулу Төрө хан,
анын уулу Барак хан, Баракхандан Бөөн хан, анын уулу Чаян хан, анын уулу Кара хан. Мына Кара хандан 2 бала Ногой хан, Нойгут хан деп 2 бала болот. Анан Кара хан дүйнөдөн көз өтөрүндө ошо хандыгын 2-ге бөлүп, ошо 2 баласына мындай берген экен. Эми бул жерде да бир нерсени айтып коюш керек. Биз кээде айтабыз да, Ногой хан, Нойгут хан деселе, баягы бул баягы Нойгут эли, же болбосо тиги Ногой хан эли деп мындай бөлөкчө көз менен карайбыз. Эми учурунда айтып койгон Ногой хан эмес эле, Ногой, анан кийин тиги Нойгут деп эле. Жөн эле баягы кадимки эле күнүмдүк элдин аты мындай атын коюп кеткен да. Бул жерде элди түзгөн эмес ал. Ошондой деп түшүнүш керек да. Эми мына Нойгуттан мына 2 бала Ак балта Шыгай деп коет мынакей. Анан Ак балтанын уулу Чубак кадимки мынакей. Анан Шыгайдын уулу Чыңкожо. Чыңкожонун тукуму мына Нойгут деп кетет экен эми аныкы. Ал эми Ногойдон мына 3 бала болгон. Мына Жакып, Көкчөкөз, Бай деген. Анан Жакыптын уулу Манас, Көкчөкөздүн уулу Көзкаман, Байдын уулу Ханбакай. Мунун бардыгы эми биздин эпосубузда кадимкидей эле сакталып турат, өзүңүз билесиз. Анан Көкчөкөздүн тукуму болсо бул ошо Манастан кичинекей баягы Таймашам деп, анан кийин Манастын каарына калып, анан кийин Кытайдын ичине кирип кеткен дейт. Аны өзүңөр билесиңер, Көкчөкөздүн баласы Көзкаман кийин келип Манаска уу берем деп ошондой бир чоң окуялар бар эмес. Мунун баары эпоста бар. Андан ары буланда турган болсок, анан кийин мынакей Бакай хандан мынакей Байтайлак. Анын уулу Сулайман дейт. Анын уулу Шапур би, анын уулу Мамут би, анын уулу мына Урстан би, анын уулу Сарбай, анын уулу Телгозу, анын уулу Калпак би, анын уулу Домбол би мынакей. Домбол биге келип атабыз. Анан Домбол биден, мынакей Домбол биден Үмөт молдо мынакей Домболдон 2 бала Ырыздаркан анан Долон деп чыгарып атат да мынакей. Мына Долонго биз келдик. Домбул дейт. Иә. Бирде Домбол, бирде Домбул дейт. Ошол бир эле киши. Өө, бир эле киши. Жок, Домбол менен Домболдон 2 бала деп атат, Ырыздаркан Долон дейт. Долон деп атат да. Анан эми Ырыздаркан чын айтыш керек, кыргыз казакка бирдей хан болуп турган да. Эми жана бигеде биз айтып болот атпайбызбы? Көп эле талаш болот эми. Казактар Кыргызстан чыккан деп айтылып калат. Казактар болсо аны болсо моюндарына албай жүрөт. Бирок чын айтыш керек, казактын өзү дагы Үмөт молдонун жазганы боюнча 2-ге бөлүнөт экен. Кара казак, ак казак деп. Эми ак казагы булар Чингизиттер, Нукура, ошо Чыңгыз хан тукуму да. Анан эми Чыңгыз хан келе элек казактар ошо Кыргыздын баягы карамагында, Кыргыздын бир урус катарында кыргыздар менен жашаган эл болгон да. Мына ким эле Шакерим беле? Шакарим Кудайберди. Шакарим мына казактын өзүнүн улуу ошо санжырачысы, тарыхчысы Шакаримдин жазганы бар эмеспи? Мына ушуга ошо Үмөт молдонун санжырасы мындай үндөшүп туруп атат да. Эми мейли, ал өзүнчө болсун. Эми Долон биден анан кийин жанагы Ырыздаркан деп айттык. Ана эми Долон би менен Ырыздаркан экөө бир тууган болуп атат. Анан ошондон кийин эми Хан Жакып жөнүндө айтып кете турган болсок, эми Хан Жакыптан Манас, анан Манас баатырдан мынакей Манастан болсо өзүңүз билесиз Семетейден Сейиттек, анан Кунан Дөлөн болуп анан Наркөздөй кете берет да. Бул өзүнчө маселе болсун. Мына Кыргыздын таралышы ушундай. Эми бу жерде да бир нерсе бар. Мына Чубактын уулу Хан Турсун, анын уулу Деңизбек дейт, анын уулу Чебек хан, анын уулу Көкүм хан, анын уулу Алдаш хан, анын уулу Бекчойбек, анын уулу Өспүрбек, анын уулу Жаныбек, анын уулу Куттубек. Мына Куттубектен 3 уул болгон, мына Чагатай, Сабатай, Муратай. Булар ошо Долон би менен мындай баягы замандаш болушуп атпайбы? Замандаш. Эми ошол тиги Ырыздаркандын тушунда анан ачык айтыш керек, бул эми ушу 13-жылга жакын болуш керек. Мына өзүңүз билесиз. Тетиги эмеден Чыңгыз хандын чабуулу башталат да. Эми ошо Чыңгыз хандын чабуулу тууралуу мына жерде Үмөт молдо жазып кеткен жери бар да, кичинекей жери. Ушуну окуп койсок болор беле? Мен окуп коеюн. Мындай дейт. Ошол заманда Ырыздаркан хан болуп, Чагатай хан лакап болуп, душманга чагылгандай болуп, кыргыз кылымга толуп турган убакта эркин тоону жердеп, эркин жатып, мал төлдөп, чай ордуна кымыз ичип, ала тоо, улуу тоону жайлап, бээсин байлап, аягын айдын жайга уштатып, ала тоого колун арта салып, сүйрүштүү болуп жыргап турган убактысында бүтүн эркин тоого кол соскон душманга жыргап турган убактысында бүтүн эркин тоого кол соскон душманга бербеймин деп турган заманда барекет кайра башталып, балапан карга конуп, күн чыгыш тараптан даңкы таш жарган айтылуу Чыңгыз хандын аскери кошуну менен келип, Субадай баатыр деген
вазиринен Рыздарханга 9дап мал шуңкар тартуу жиберип, Рыздархан, бул шуңкарлар сизге жиберген тартуу белегим, урушпай карап бериңиз, жер өзүңүзгө, эл өзүңүзгө тийиштүү болот деп саламын жиберген дейт. Макул болсоң Рыздархан Чыңгызхан жыргал турмушту силерге курабыз деп айттырган. Рыздархан айласыз буга макул болуп урушпай карап берген. Чыңгызхандын колуна бүткүл Түркістан тийген соң, кайсы жерде болгон чоң уруштарда кыргыз аскерин астына салып, кыргыз аскери кыргын таап, казаттан өлүп, катын балдары жетим жесир болуп кала берген. Чыңгызхан күнчыгыш, күнбатыш мамлекеттеринин баарын алгандан кийин эсеп кылынса, кыргыздын көбүнүн чөйчөгү бошоп калган. Бара-бара Чыңгызхан кыргыздын ошол кездеги душманы болгон Кытай менен мамиле түзүп кошулуп, кыргыз хандарына кыр көрсөтө баштады. Кыргыз аскеринин бирин да койбостон Субадай Чагатайды кошо алып, Ала Жайбанга кирип кеткенден кийин Долон би менен Муратай экөө кеңеш кылышып, Чыңгызхандын мунусу жакшы эмес дешип, өз уулдарын эки баласы Агуол, Куболду ала качып, Тоот аярып кеткен эди деп жазып атат да. Урматтуу замандаштар, мына Үмөт Молдонун мына ушул жерде айткан баягы санжырасында айткан окуялардычы көпчүлүк мына биз иликтеп жүргөн адамдар ушундан эле баягы алгандайбыз да. Жалпысын алгандачы. Бул чындыгында ушундай болгон. Бул 1206-1207 жылкы окуяны айтып атат да. Ошондон кийин анан Долон, Агул качты деп атат. Жакшы. Эми сизге бир мындай суроо. Бул Үмөт Молдодо дагы баягы эмагыл киши өтүп кетти да. Мисалы үчүн азыркы учурда болсо көп баягы маектешмекпиз, көп суроолор бар да. Эми мындай суроо да сизге. Үмөт Молдо бир учурда айтсаңыз, кайрылалы. Şu Үмөт Молдо кыргыздын санжырасын жазам деп керек болсо атын саткан да. Бир ошого токтоп койсоңор, ким ушинтип сатат? Жүрүп кыргыз санжырасын чогултпады. Эми бул абдан кызык окуя. Буну мага ошол Талдуу булактан бир Эсеке деген, анан кийин Тойчу деген бир аксакалдар 80-жылдары мага ушу барып калса, мага кишилер ушу 90га жакындап калган кишилер экен. Анан ошолор мени көрүп, анан ошолор айтып беришти да. Ошол бир 20-жылдардын тегереги болсо керек. Анан кийин Карагыштак деген жерди билесиз да. Ошо Карагыштакты ашып, анан аркы Казактын айылына түшөт. Биздин таластын жогору жагы көкүрөгү. Анан ошол жака бир 2 үйүр жылкы айдап, ошол Карагыштакка алып баратты кыле дейт. Анан баратсак эле ошол Карагыштактан өтө бергенде бир капчыгайдын арасынан бир борчукта бир кишинин ар жактан көрүнгөн дейт, жөө басып келаткан дейт, алыстан көрдүк дейт. Анан келатып эле баягы киши жок дейт, жашынып калды дейт бир жерге. Атай эле жашынып калды дейт. Биз аттын үстүндө көрүп турбуз дейт. Анан ойлондук дейт, бул айнан бул ошо бир мылтыгы бар бул же эмне кылат, же атай ушу уурлардын бирөөбү деп. Анан кийин жылкыбыз болсо алдыга кетип калган дейт. Жылкыны кайрышка болбой калды дейт. Ошо менен биз жылкынын аркасынан бардык дейт, барып туура ошо кишинин тушуна чыктык дейт. Барып эле мынтип карасак, Үмөт Молдо дейт. Анан а киши мынтип отурган экен дейт, же тура калып эле анан эле абдан а кишиге абдан ыңгайсыз болуп калды дейт. Кызарып татарып эле, ой балдар деп эле ошентип калды дейт. Анан биз салам айттык дейт. Анан сурат дейт. Ой Молдоке, эмне болду сизге мынчалык? Мына эр токумуңузду аркаңызга артынып, өзүңүз жуу жалаңдап мындай жүрчү меселеңиз го десем эле, тиги Эсеке аксакал ошентип айтса, анан тиги киши айтыптыр. Эми ушундай болуп калды. Бир жагдай болуп калды, балдар. Мындай болбош керек эле, көрбөй эле койсоңор болмок, эми элге деле айтпай эле койгула деп коет дейт. Анан эмне болду десе, ушу көптөн бери көзүм түшүп эле ушу Казактын айылында бир молдодо 4 китеп бар эле. Абдан баалуу китептер. Ушу кыргыз казактын тарыхы бар эле анда. Анан жалпы эле ушу дин боюнча жакшы бир окуулар бар эле. Ошо китепке 10 жылдап ушу көзүм түшүп жүрдү эле. Эми баягы күнү ушу келатсам, ошо кишиге кайрылып калсам, ал китепти ушу да бирөөлөр талашып атат деп мага ушундай деп айтты. Анан мен бир 2-3 күн окуп көчүрүп алчу элем анча-мынчасын. Анан айтты: "Бул китепти эми эмикке келгенде сиз окуя каласыз" дегенден кийин эмне кылсам да алып кетем дедим дейт. А киши менен сүйлөшсөм: "Ой, эми акчаңды берсең алып кет" деп абдан чоң акча айтты дейт. Анан кийин андай теңгем жок эле жанымда. Анан айтты дейт: "Анда эмесе алда минип турган атыңды таштап кет, мейли китепти алып кет" деп. Анан ойлонуп отуруп, ат курусун эми атты табарым деп, анан баягы 4 китепти баштыгына салып алып, атын таштап, жөө жалаңдап, анан кийин жанагы тиги эр токтун астына онан келгенде, эми чын айтыш керек, Үмөт Молдонун ошол өзүнүн китепканасы одан
чоң китепкана болгон да. Ошону айтам да, Чоң китепканасы китепкана болгон. болгон. Элдин каяктан болсо да ошо китепти алып келип, китепти аздектеп, китепти менен бооруна кысып, ушинтип китепти абдан мындай бир аздектеп баалаган киши болгон да, чын айтыш керек. Чоң китепканасы болгон деп атпайбы? Чоң китепканасы болгон да. Анан кийин ошонун бардыгынан талоонго кетти да. Ал түгүл берде кызыгы бар. Кийин ошо Үмөт молдо калтырып кеткенде бир Жакыпбек молдо деп коет. Ал киши да Үмөт молдонун ошо замандашы болгон. Анан 2 кап китебин ошого жашырып берген экен да. Анан ал киши кийин кайтыш болгондо, кийин эле кайтыш болгон, бир 40-жылдар кайтыш болгон. Айтып тур балдарына. Ошо китептерди эч жака бербей, мен тиги мүрзөмө кошуп койгула деп, ошо мүрзөгө коюлуп кеткен да. Мынакей. Мүрзөгө коюлуп кеткен. Себеби деген айтыптыр. Азыркы тиги Жакыпбек молдонуку да бир жагынан тур айтыптыр. Азыркы балдар китепти окуя калышты. Анын үстүнө араб тамгасында жазылса, силер эмне окумагандар? Бул аргаш жерде калып, жок болуп, өрттөлүп жок болот. Андан көрө мен ошо көрмө койгула. Үмөт молдо эмгектеринин баары талаа кетип, китепканасы сапырылып, өрттөнүп кеткенден көрө мен мүрзөмдө болсун деп койгон да. Муну ошол Мыктыбек деген биздин чоң журналист болгон, Мыктыбек Жакыпбек деген. Ошо бала, ошо киши мага өзү айтып берди да ошону. Жакшы. Мына Үмөт молдо өзү жекеле өз уруусуна эмес, ар бир урууга чоң маани берип, баягы илгерки кишилерден өзүнүн баягы жазып калган эмгектери менен жазып калып сизге жеткирип атпайбы? Эми айтсаңыз, өзү Үмөт молдо кайсы уруудан? Эми жакшы суроо болду. Албетте бул абдан кызык. Эми чын айтыш керек, Үмөт молдонун уруусу мына биздин уруу, бул Багыш деп коет да. Эми Багыш бул эми түбү Агуулдан оң кошулат, өзүңүз билесиз. Бул баягы Доломбийден анан Доломбийдин 3 баласы болуп атпайбы? Адыгине Муңгуш Тагай деп. Анан Тагайдан таралат да. Тагайдан таралат. Ал эми Адыгине Муңгуш өзүңүз билесиз, ар биринин 18-тен баласы болуп, бул түштүктө кетишкен, алар жөнүндө сөздүн кереги жок. Эми Тагай би жөнүндө да, Тагай биден таркайбыз да. Оңдун бардыгы Тагай биден таркайт. Эми Тагай бидин өзүңүз белгилүү Богорстон, Койлон, Кылжыр деген 3 баласы болгон. Анан Тонду баласы деп коет, Кара Чоро деген. Эми ошо Кара Чородон мынакей биз ушу Багыш таркайт да. Эми Кара Чоронун окуясы жөнүндө айтардан мурда мен Тагай би жөнүндө 1-2 сөз айтып кетсем туура болгон турат да. Кандай болгон күндө дагы. Эми Тагай би чын айтканда ошол кыргыздын баягы мамлекетин, кыргыздын бирикмесин түзүүгө чоң аракет жасаган, бул ачык айтыш керек, бул жашап өткөн турмушта тарыхый адам. Мына азыркы тапта тарыхчылар Тагай биди Мухамбет кыргыз деп коюшуп атпайбы? Ошондой баягы аты бар да. Себеби дегенде Тагай би ошол Могол баягы султандары менен биргелешип кыргызга ошо ислам динин киргизүүгө өзүнүн кандайдыр деңгээлде өзүнүн таасирин тийгизген. Себеби дегенде булар моголдор менен биригишип, могол султандары менен биригишип Шайбаниттерге каршы чыгышканда, эми Шайбаниттерге деген өзүңүз билесиз, бул Жучинин 5-баласы. Булар эми мындай түз айтканда өзбектер да. Өзбектер кийин ал түгүлү билесиз го, Бабурлар дагы керек болсо Амир Темир дагы ошолор менен Шайбаниттер менен кармашканда, өзүңүз билесиз, кийин тарыхта ошондо айтылат да. Анан ошондон улам бул Тагай би дагы ошол могол хандары менен, могол таптап айтканда Султан Саид деген Кашкарда турган могол султаны менен биргелешип, ана Шайбаниттерге каршы күрөшүп турган. Анан бир жерден бир ката кетирген Тагай атабыз. Ошол бир жылдары ошо Шайбаниттердин Кучканчы деген бир өзбектердин ханы бар экен, ошонун Рашид деген баласын кармап колго түшүрүшөт. Анан Рашид айтат, ошол Султан Саид айтат, мага жеткир дегенде, анан кандайдыр бир себептерден бошотуп жиберет да. Анан ошондон баштап тиги Султан Саид менен кичине мамиле бузулуп калат. Анан Султан Саидтин кандай болгондо да кыргыздар моголдорго вассал болуп тургандан улам, анан ачык эле келип туруп эле, анан кийин анда Тагай бидин баягы өзүнүн ордосу Барскоонда экен, Ысык көлдө. Мына ошол жерге барып туруп анан кийин кыргыздар каршы чыгат, бирок талкалап турган Тагай биди колго түшүрүп алып кетип атпайбы? Бирок колго түшүрүп алып кетип анан баягы мынтип эле түрмөгө камап койбойт. Ийин эркин алып барып эле кое берип ошол жерде. Анан канча жашасаң ошончо жаша деп, анан мындайча айтканда мага кайра кыргыз кол салбасын деп, мына баягы ак үйлүү деп коет экен, ошого коюп коюп атпайбы? Анан 1 жыл 2 жылдан кийин кайра кое берет Тагай биди. Анан 1-2 жылдан келет, келгенден кийин Тагай атабыз кичине мындай кекенип калат экен да. Кекенип калат дагы кайра армиясын түзүп, кайра
қазақ сұлтандарымен бірге ошол Сұлтан Саидке қайрадан қол салуға даярданып атат. Бирок катуу түстөн түс эле даярданып эле басып алам дебейт, бирок араларында баягы провокаторлор бар да, ар кандай кишилер бар да. Сұлтан Саидке жамандап барат, мына Тагайби кайрадан сага кол салган жатат дегенден экинчи жолу келип кыргызды баспай эле Тагайбиди акырын мындай алып кетишет да, билгиспей. Баягы мындайча айтканда бар, разведкасы менен келип алып кетет экен да. Ошо менен экинчи жолу ага үйлүгү барып калат. Ошо экинчи жолу ага үйлүгү барганда 7-8 жыл ошол Сұлтан Саидтин колунда туруп калат да. Анан ошол жерде жүргөндө, ал жерде жүргөндөн кийин анан ошол жерден анан кийин бир Күнүкөз деген айым. Ал Күнүкөз деген айым болгон экен, ал ошо Ордонун кыздары экен да. Ошо Күнүкөз деген айым өзү Саруудун кызы болгон экен. Анан атасы дагы, апасы дагы ошол Сұлтан Саидке кызмат өтөп калышкан. Анан атасы бир кармашта өлүп калат дагы. Анан ошол Күнүкөз менен анан агасы Саруу Булан деген экөөнү ошо Ордо камкордук калып ошол жерде Ордодо баягы тиги сакчылык иштейт экен агасы, өзү болсо Ордодо ошо кыз Ордонун кызы болуп жүрөт. Анан көзү түшүп калып Тагайга. Эми Тагайби деген атабыз эми абдан келишимдүү, сулуу. Анан ошол жерде ачык айтыш керек, ал жерде кымап койгон эмес, баягы ээн эркин жүрөт. Анан ар кандай мелдештер болчу экен. Сайыштар болот. Же болбосо мындай бир чабышат, же тигиндей мындай күрөшөт дегендей. Ошондой оюндарга да катай катышып калган учурлар болуп калат экен. Анан ошол кездерде анан ошол баягы айымдын Күнүкөз апабыздын көзү түшүп калып, анан Тагайга айттырып, анан Тагай ошого нике кыйдырып анан өзүнө алат. Көрдүңүзбү кандай? Анан алат, алган менен кайра бир жыл өтпөй эле анан Сұлтан Саид кайтып өлөт. Өлгөндөн кийин анан Тагайби эркиндикке чыгат. Эркиндикке чыгып кетеринде анан тиги кишиге айтат, Күнүкөзгө айтат экен: "Мен эми боюңда болуп калды. Мен сени алып кетейин." Алып кетейин дейт. Анан ошентсе айтат: "Эми Тагай, атаң бар, кыргыздын мыкты адамсың. Мен сени өзүм арзып сага күйөөгө тийгениmin bir себеби бар. Ошо мен өзүм мына Саруудун кызымын. Анан менин боюмдагы бала кандай болгон күндө да кыз болобу, бала болобу, бул кыргыздын перзенти болот. Мен ошо өзгөчө менин үчүн кымбат. Анан менин агам бул жерде ушу сакчылыкта кызмат өтүп атат. Апам болсо, атам өлгөндөн кийин ушул жерге турмушка чыккан. Анан мен кантип кетем? Мен кетпей эле коеюн. Эгерде уул төрөлсө, бир белгиңди ташта, анан эгерде илгектүү сен өзүң тарткан мыкты болсо, өзү атасын таап барар. Анан эгер кыз төрөлүп калса, анда айла жок, ушул жерде калар. Анан дегенден кийин анан Тагайби ойлонуп туруп, бир шамшар бычагы бар экен, абдан кооз кыны менен анан ошону тапшырат. Кимге? Тиги Күнүкөз апабызга берет. Анан бирок айтат: "Анда эмесе, эгер кыз болуп калса, сен белгиңди бер" дейт. Себеби дегенде мен учур келгенде аман эсен болсок, bir учурда мен бир жигитти жиберем дейт. Кошун. Ошондо ошол белгиңди берем, ошол кызды ошол жигитиңе бер дейт. Анан ал кайра кыргыздын өзүнө келсин, эң болбосо сен келбесең дагы кызың келип калар дейт. Анан ошентип Күнүкөз апабыз өзүнүн аты жазылган, Күнүкөз деп жазылган алтын билергин берген экен. Көрдүңүзбү? Анан ошо менен экөө ошентип белги беришип, анан кийин Тагайби Кыргызга келет. Кыргызга келип анан убакыт өтөт, ачык айтыш керек, өзүңүзгө белгилүү эркек төрөлөт. Анан айткандай, Тагайби айтат: "Ошол эгер эркек төрөлсө атын Чоро кой" дейт. Чоро. Менин чором болор дейт. Анан ошентип кой дейт. Анан кийин ачык айтыш керек, ким 16 жашында анан издеп барып атпайбы? Ал кезде Тагайби эми тигерде билесиз го өзүңүз, тиги эң кичүү уул болгон да. Долондун. Анан ошон үчүн мынагы Долондун белинин этегинде Карынкүр деген капчыгы бар экен, ошол жерде экен да, бул кишилердин баягы резиденциясы, ачыкча айтканда ордосу. Анан ошол жерде ээлеп турган экен, анан ошол жерге анан кийин издеп баягы Чоро баласы келет. Анан келгенде абдан кыйналып келген экен, 2 жыл жол жүргөн, ошол Кашкардан бери оңой жол болгон эмес. Жолдон колго түшүп, нече азаптарды көрүп, бирөө менен чабышып, бирөө менен качып кутулуп, ошентип жүрүп анан кийин эптеп келет. Анан келгенде бир 2 баланы кошо ала келет. Анан кичинекей балдар экен, 2 жашар, 3 жашар балдар этегин кармап, атабыздын Чоронун этегин кармап жүрүшөт. Анан кийин баягы Тагайбиге өзүнүн белгисин берет. Жет атасын айтат: "Анан сен мен уулум экенсиң" деп, анан ошол жерден той берип Тагайби, анан кийин Кара Чорону өзүнүн баласы катарында кабыл алат да. Анан муну балдарың ким дейт? Анан айтат:
алайкудан келатканда кызыл омполдун белинде капчыгайдан этегинде жайыкта бир айыл бар экен. Ошо айылга келсем эми жолдун баары эле баягы чапкын, согушту көп көрдүм. Анан ошол жерде бир айылды баскан экен. Анан эч ким жок, бардыгы өлүп жаткан, элдин бардыгы. Анан ошолордун бардыгын эптеп, кепиндеп жерге коюп, ошентип атсам, токойдун ичинен ыйлаган үндү уктум. Барсам, ушу эки кичинекей бала чырканактын арасында отурган экен. Экөө тең тим эле абдан өлөйүн деп калышкан экен. Анан кантип таштап кетем? Минтип карап көрсөм, булдурукташып кыргызча сүйлөшүп атат. Анан кыргыздын балдары экен, кой чытабайын деп экөөнү алып алдым. Эптеп-септеп алып келатам дейт. Анан атың ким десек, бирөө айтат, са дегенден белек эчтекен айта албайт. Бирөө болсо ас дегенден белек эчтекен айта албайт. Эми тилдери жаңы чыгып кеткан балдар экен. Анан эмне кылам эми? Ата, ушуларды ала келдим эле дейт. Анан ошондо тагайбы карап туруп күлүп, мейли эми. Эмне болсо да насиптеш болуп, ушу эки бала сен менен келген экен. Эми бирөө азыкташ болуп келиптир, бирөө насиптеш болуп келиптир. Анан бирөөнүн аты Азык болсун, экинчисинин аты мына Саяк деген чоң уруу бар, ушу Саяк болсун деп эки баланын атын коюп койгон экен да. Мына жана ачык айтыш керек, ошол Тагайби атабыздын мынакей көрдүңүзбү? Өзүнүн балдары бул эми Богорстон койлон кылжыр, бул өзүнүн баягы тонсуз балдар деп коет баягы. Ал эми тондуу балдары бул Кара Чоро, анан Азык, Саяк деп мына ошондон айтылып калган деп мына Үмөт Молда атабыз жазган да.